Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз бүгүн Чүй областы Ысык Ата районунун бир айылында турабыз. Биз дагы ушул кочкор багуу жолдорун өзүбүздүн тажрыйбада айтып кетели деп чечтик. Бул жерде 10 кочкор бар, козу кочкорлор. Бул клетканы өзүбүз жасадык, колдо болгон темир тезекти өзүбүз чыгарып, өзүбүз жасадык. Узундугу 3 метр, туурасы 1,70. Муну 2ге 1,5дан бөлүп, 5өөнү бияка салдык, 5өөнү бул жака салдык. Бул козу кочкорлорду багып 1 сом акчаны 2 сом кылуу. Анан жем чөп, эрте менен жем, абетте чөп, кечинде 6да жем, түнкү саат 10до чөп беребиз биз. Жемге моундай добавкаларды кошуп беребиз. Бул вет аптекаларда сатат. Буриме деп турат. Мынакей ушудан чоң кашыктан салып беребиз. Моундай дагы бар добавка. Мел, бор. Анан моундай сууга кошуп беребиз, витамин. Интрочик арал деген. Бул аптекалар, вет аптекада сатат. Бул да витамин. Муну сууга кошуп беребиз, моундай витамин. 2 граммдан суусуна кошуп берип турабыз. Анан биринчи келгенде моундай альбендазол козуларга беребиз. Эми ушуну кошкон бир 2 граммдан кошуп берели могу сууга. Так. Блогерлер айтып коет го. Жакса лайк, жакпаса дизлайк депчи. Биз дагы биринчи жолу тартып атабыз өзүбүздүн чарбаны. Бизге дагы лайк, жакпаса дизлайк басып койсоңуздар болот. Каналга катталып бизди кубаттап койсуңуздар. Биз булардын чоңоюп бараткандарын дагы айтып турабыз, буйруса. Булар 2 ай болду турганына. Булар арашан козулар, 5өсү. 5өсү чарба. Буларды алганыбызда 8 миңден алганбыз. Буларды 12 миң, 13 миң ушундай баада алганбыз. 2 ай мурун. Буларды 4 ай, 6 ай кармайбыз деп пландап турабыз, буйруса. Азыр сууга тиги витаминди кошту, азыр көрсөтөйүн, мынакей. Суусу мындай өңү момдай болуп калат. Суусу постоянно жанында турат. 2 күндө бир алмаштырылат. Азыр жемин беребиз. Убакыт болуп калды. Бүгүн кичине кечирээк кеч болуп кетти. Караңгы кирип калды дегеним да. Кандай көрүнүп атат? Билбейм. Булар пол токтото турушат. 2 сантиметрден аралыгы ачык. Кыгыч түшүп кетиш үчүн. Мына жем берилип атат, буюрса. Бисмилла деп берип баштадык. Берекесин берсин деп беребиз. Анан акырын монун үстүнө эле кормовой добавкаларды кошуп коебуз бираз үстүнө. Жем составында жүгөрү, арпа, улпак, дробилкадан чыккан. Монтип эле кол менен эле добавканы сээп көз болжолдоп эле беребиз. Кашыктап берсе деле болот негизи. Булардын арка жагын тартып көрсөтөйүн эми. Муну деле биз интернеттен көрүп клеткаларды жасаганбыз.
өзүбүз жасаганды биз дагы интернетке чыгарып коелук деп чечтик. Буларды ушул апрелге чейин кармайбыз, ошондо 6 ай болот. Бүгүнкү күнгө 1 январь 2022 жыл. Сиздерди кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошондо мындай чакадан 1,5 беребиз, ошондо бир 15 килограмм болуп калат да. Бир маалыбыз 15 килограмм эрте менен, 15 килограмм кечинде. Эми 15ке жетпейт. Приблизительно ошондой болот да. 10 баш кочкор, козу кочкорлор. Тиги жебей атат кичине. Видеодон уялып атабы. Буларды акырындан бергенбиз башында. Чтоб күптүү болуп кетпесин деп. Акырындан берип үйрөтүп, эми ортосуна келип калды да. Мындан бияка уже 1 айда 2 чакага өтүп, экинчи айда 3 чакадан берип баштайбыз буюрса. Жакса лайк, жакпаса дизлайк басып коюңуздар. Каналга катталып. Мындай болуп калат суу, витамин суу. Муну ичкенден кийин аппетиттер ачылып, жакшы болуп калат да. Булар өзү негизи куйруктарын биринчи толтурат экен. Куйруктарын толтургандан кийин эмеге кетет. Денесине. Анан өсүшөт экен биринчи. О, лев деп коебуз. Кличкасы Лев. Дети ар жакта карап турат. Негизи эки тиштерден алып бакса ошолор эме болот экен да. Тез семирет экен. Биз козу кочкорлордон баштаганбыз башында. Булар биринчи акырындан чоңой калат экен. Анан кийин өзүнө вес базат экен да. Бирок козулар чоңоюшат экен да. Тиги эки тиш алсаң уже токтоп турган кез болуп калат. Эми көрөсүз. Эмкисинде уже эки тиш алабыз буюрса. Булардан ошо жем чөбүнөн сырткары 1000 сомдон айына калат деп айтат. Анда көрөбүз. Булар 6 ай байлайбыз буюрса. Могу пол такта жөнүндө айтып кетсем, бул пол такта могу кочу кочкорлор таза турат экен. Мындай жыт да жок. Анан булардын оңой жагы козу кочкорлор баккан себебибиз ошо пол тактага атайын жасадык. Бат семирет экен да. Пол тактада турган базыраак семирет экен, чем жерде турганга караганда. Дагы кандай эмнелерин айтпай кеттик, кандай болду? Эгер алдын ала кечирим сурайбыз. Биринчи жолу тартып атабыз биз да. Ушул арашанда үмүт чоң, Кудай буйруса. Булар деле жакшы, ушул орозого алып барабыз го буйруса. Орозо апрель айында болсо, буйруса ошондо этке даяр болуп калат. Азыр бирөөсүн түшүрүп тартканга аракет кылабыз, мындай ичинен көрүнбөйт экен, жакшы. Негизи кээ бирдер 2ден салат. 2-2ден. Биздин тар болуп калды, биздин эмелерибиз, клеткабыз. Ошон үчүн 5-5ден салып койдук. Муну аларда базарда. Мына узун, колу буту жоон. Анан могу көзүн астында. Мынакей могу да көрсөтүп койсун. Көзү кызарып турат. Ушундай кызылды алсаңыздар, буларында андай боз болуп турса, ала жүрөт. Орукчаныраак болуп калат да. Бул кызыл болуп турса, малина окшоп болуп, денсаулыгы таза. Буйруктары. Биз ушуга карап
алып атсак, сатып аткан адам айтат, көзүн эмне кыласың депчи. Ошону түшүндүргөнбүз, деп. Буюрса баары ден соолуктары жакшы. Азыр бирөөсүн түшүрүп көрөлү. Түшүрүп атабыз. Араң түшүрдүк. Көнбөй калыптыр да. Так. Бирөөсүн түшүрдүк. Арт жактарын да көрсөтөйүнчү. Буларга 2 ай болду дагы. Бир 4 ай турат да. Şunu 13.000 algamız. Şunday dostlar. Жақса лайк. Kozu. Tisayla geldi. Bunu da düşürdük. Bu klitschko. Bu klitschko Arslan. İşin aşı. Bunlar kozu tisayelek kodayım. Жаңыдан сайып келатқан окшойт. Тиш сайды, сайбады билсеңиздер комментарийге жазып коюңуздар. Менин билишимче эми сайып келатат.